Бул видеодо биз сиздер менен 1-3 чейинки күнүмдүк адам чакыруудан алган кирешелер боюнча сөз кылабыз. Биринчи бонусубуз бул реферальный бонус деп айтылат, реклама дейбиз. Бул сиздердин чакырып келген пакетиңиздерден 5% төлөп берет. Экинчи бонус линия бонусу. Бул дагы биздин пакетибизге жараша төлөнөт. Эгерде платина болсок $88, бриллиант пакети үчүн $240, корона пакети үчүн $440 төлөнөт. Условный единица. Биз 32 мамлекетте иштегендиктен курс ар мамлекетте ар башка. Бинар бонусу үчүн дагы пакетке жараша платина 10%, бриллиант 12%, корона үчүн 15% төлөнөт. Эми караңыздар. Сиздер келип катталып, мисалга платина менен катталдыңыздар жана артыңыздардан платина пакетин чакырган кезде компания 5% реферальный бонус төлөп берет. Бул биринчи бонусубуз 914 рубль сом. Бинар плюс классика болгондуктан биз оң жагыбызга жана сол жагыбызга дагы адам чакырабыз. Бул учурда сиздерге дагы реферальный бонус 914 төлөнөт. Эми караңыздар. Бул бир бонус. Экинчи жана үчүнчү бонус сиздердин оң жак сол жагыңыздарга теңделгенде төлөнөт. Бинар ачылып. Бинар үчүн 1828 төлөйт компания. Ошол эле учурда линия деп атабыз, линияңыздар дагы биринчи линия деп коеюн. Линия бонусу бул 5852 рубль төлөнөт. Итог сиздер 2 адам чакырган үчүн 9508 аласыздар. Эми караңыздар, сиздер бриллиант пакети менен катталып, оң жагыңызга жана сол жагыңызга бриллиант пакетин чакырдыңыздар. Бул 825 пиви берет. Бул учурда биринчи реферальный бонус үчүн сиздерге компания 2743 рубль төлөйт. Реферальный бонус 825-тин 5%, 2743. Ушул эле учурда линия бонусу менен бинар бонус үчүн дагы төлөп берет. 6583. Ал эми линия бонусу үчүн бул жерде компания 15960 төлөп берет. Итог бриллиант менен катталып сиздер 2 бриллиант чакырсаңыздар, анда 28029 сом же рубль менен аласыздар. Сиздер корона пакети менен катталып 1650 пиви деп корона чакырганда, ал үчүн реферальный бонус 5484, дагы бир жолу 5484, бинар ачылып атат. Эки жагыбыз теңделип. Бинар үчүн 16458 төлөп берет. Линия, биринчи линияңыздар жабылгандыгы үчүн линияга 29260 төлөйт. Итог 2 адам чакыргандыгыбыз үчүн 56690 рубль же сом менен төлөп берет. Ушул 3 бонус боюнча дагы бир пример көргөзөйүн. Мына сиз биринчи жана экинчи адамды чакырдыңыз. Кайсы пакет менен чакырганда канча аларын мен көргөздүм. Примерге биринчи эле пакетти айтайын. Ал үчүн 9508 алдык. Эми караңыздар, үчүнчү адамыбыз бар. Аны каяка жазабыз? Биринин артына бирин улап кете беребиз. Сиз үчүнчү адамыңызды чакырдыңыз. Бинар плюс классика. Сизди чакырып келген адам бар. Бул ким? Сиздин спонсоруңуз. Мисалга, сиздин спонсоруңуздан моундай болуп, не түштү? Перелив деп коебуз. Кудайым берген ырыскы түштү.
Бул учурда компания карап бинар жана экинчи линия жабылды деп 8600 сом, Кыргызстанда болсоңуз, Москвада болсоңуз рубль кылып төлөп берет. Андан сырткары, мисалга, сиз чакырып келген партнерлоруңуздун бирөөсү, мисалы мына 3-чү адамыңыз мен иштеймин деп бир адам чакырып келди. Жана сиздин спонсоруңуздан түшкөн перелив же өзүңүздүн партнеруңуз, давайте спонсордон түшкөн перелив дейин. Ал дагы мен иштеймин деп бүгүн мынантип бир адам чакырды дейли. Бул учурда реферальный бонусту чакырган адамдар алат. Бирок компания карап туруп автоматом бинар жана 3-чү линия жабылды деп сиздерге 7600 сом же рубль төлөп берет. Ушул сиздерге бесконечно, эч кандай шарты жок төлөнө берет. Вот так глубина бесконечно кетет. Жана бизде эмне бар? Бинар плюс классика болгондуктан ширина бар. Ал кандай? Мына адамдар экиден болуп канчалык ширина кеткен сайын ошончолук сиздерге бинар бонусу чыга берет. Түшүндүрө алдым деп ойлойм. Ушуну менен видеом аяктадым.